Президенттин администрациясында жаңы бөлүм ачылды. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер арасында бюллетендеги кезектүүлүк боюнча чучугулак өткөрөт. Эми блогерда салык төлөйт. Жаңы кодекске кошулган берене. 9-кабаттан секирген жигит өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя тууралуу үн катты. Facebook компаниясы Meta болуп өзгөрдү. Япониялык ханбийке жөнөкөй жигитке турмушка чыгып, титулунан баш тартты. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон апта агымы көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Президенттин администрациясынын кырдаалдык борбору түзүлдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жаңы бөлүм министрлер кабинетинин ишин маалыматтык аналитикалык маалыматтар менен камсыз кылуу, башкаруучулук түзүмдөрү санариптештирүү, ошондой эле аналитикалык маалыматтарды ыкчам даярдоо максатын көздөйт. Белгилей кетсек, Акылбек Жапаров кырдаалдык борбор аркылуу өкмөт жетекчилери, аймак башчылары менен түздөн-түз байланышып турарын айткан. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2021 жылы 30 октябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоодо катталган саясий партиялардын бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин арасында шайлоо бюллетенин киргизүүдөгү кезектүүлүктү аныктоо боюнча чучугулак өткөрөт. Чучугулакка талапкерлер саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана коомдук байкоочулар катыша алышат. Сунушталып жаткан салык кодексинин жаңы редакциясы электрондук коммерция чөйрөсүндөгү ички салык деген глава менен толукталды. Бул норма интернет аркылуу товар саткан жана кызмат көрсөткөн тармактарга салык салууну жол жоболоштурат. Ошондой эле блогерлер да соц тармактан тапкан пайдасынан салык төлөөгө милдеттендирилет. Бул туурасында электрондук формада кызмат көрсөтүү терминине түшүндүрмө берген 32 берененин 3-бөлүгүндө жазылган. Салык кызматынын методология башкармалыгынын башчысы, кодексти иштеп чыгуу тобунун мүчөсү Нурлан Умтулов бул эки топко бөлүнөрүн билдирди. Google, Яндекс, Facebook, Instagram сыяктуу компаниялар жарнама жана башка кызматтардан киреше таап жатканы үчүн кошумча нарк салыгын 12% ставка төлөйт. Ал эми Кыргызстанда катталган интернет дүкөндөрү үчүн атайын режим киргизилген. Аталган компаниялар салык кызматына каттоого турууга милдеттүү болот. Ал эми блогерлер сыяктуу соц тармактан акча тапкан жарандар 10% ставка менен киреше салыгын төлөйт. Учурдагы салык мыйзамдары боюнча деле блогерлер салык төлөшү керек, себеби алар кызмат көрсөтүү үчүн акча алып, пайда таап жатпайбы. Андыктан блогерлер да милдеттүү, болбосо жеке ишкер катары катталып, бирдиктүү салык 4% ставка менен төлөшү керек, деди Жумалиев. Жаңы салык кодексинин долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Аны 2022 жылдын 2-январынан тарта колдонууга чыгаруу пландалууда. Курулуп жаткан имараттын 9-кабатынан секирген жигит өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин жанына жолотпой койгон. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармактардын колдонуучулары да тент жана батуттарды колдонбогонубузга таң калып жатышат. Бирок коопсуздук үчүн 8-кабаттан жогору бийиктикте аларды колдонуунун пайдасы жок. Жигиттик сактап калуу мүмкүн эмес болчу. Мындай курулуш объектилеринде коопсуздук торлору болуш керек болчу, бирок алар жок экен. Ар кандай нюанстар болушу мүмкүн эле. Эгер биз ага жакындап барганда ал секирмек. Анын өлүмүнө куткаруучулар күнөөлүү болуп калмак. 6 куткаруучу психолог жигиттин туугандары жада калса телефон аркылуу атасы менен да сүйлөштү. Тилекке каршы сактап калуу мүмкүн болгон жок. Башка техниканын жардамы менен түшүрсөк болмок, бирок ал эч кимдин жанына жакындаткан жок, деп түшүндүрдү өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Эскерте кетсек, кече 27 октябрда Бишкекте көп кабаттуу үйдүн курулушунан жаш жигит секирип кеткен. Милиция кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары аны менен 4 саат сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 куткаруучусу, анын ичинде 2 психолог да келген. Facebook компаниясы атын Meta кылып өзгөрттү. Бул тууралуу анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг билдирди. Ошол эле маалда соц тармактын аты өзгөрбөйт. Биздин миссиябыз ошол эле бойдон калат. Ал элдерди бириктирүү. Тиркемелерибиздин брендтери өзгөрбөйт. Жаңы ат биз басып өткөн бардык жолду жана биз кура турган келечекти чагылдырат. Мындан ары биз Facebook гана болгубуз келбейт. Мен биздин Meta ааламда иштеп чыккан
компания катары кабылданышыбызды каалайм деп түшүндүрдү Цукерберг. Компанияга Facebooktан тышкары WhatsApp, Instagram жана башка сервистер менен тиркемелер таандык. Япониялык такты мураскери Ханзада Акисинонун жалгыз кызы Мако жөнөкөй жигитке өзүнүн курсташы Кей Камуроко деген жигитке турмушка чыкты. Бул тууралуу Лента Чекит ру маалыматтык агенттиги жазып чыкты. Династиянын 30 жаштагы өкүлүнүн үлпөт тою 26 октябрда резиденцияда өттү. Бул учурдан тартып ал императордун үй бүлөсүнүн мүчөсү болуп саналбайт. Мындан ары жөнөкөй жарандай болуп жашайт. Баш кошоордун алдында Ханбике ата-энеси жана чоң ата чоң энеси менен учурашканы барган. Коомчулук анын турмушка чыгуусун негативдүү кабыл алды. Ал үй бүлөдөн кеткенден кийин монархтардын династиясынын кыскартуу көйгөйү ого өтер курчуду. Мако менен Кей 2012 жылдан бери сындагандар Кей Какуро Макага тең эмес деп айтышчу. Жаңыдан үйлөнгөн жубайлар алгач Токиодо жашап турушат, кийин АКШга көчүп кетүүнү пландашууда. Сиздер жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк ВБК сайтынан кабардар болуп туруңуздар.